Урматтуу радио каармандар, Кыргыз радиосунун 5ке чейин үлгүр уктуруусу назарыңыздарда. Бул уктуруу балдарыбыздын 5 жашка чейинки кенже курагында аларга кандай кам көрүп, өнүктүрүп, эмнелерди берип үлгүрүп калышыбыз керек деген суроолордун жообун издөө менен бирге ата-энелерге балдарын туура тарбиялоого, туура кам көрүүгө үндөө максатын көздөп келет. Бүгүнкү уктуруунун режиссеру Самат Абдрасулов, Facebook'тан түз алып көрсөткөн Алтынай Сарыбаева. Ал эми уктурууну мен Миргүл Наралиева алып барам. Бала тарбиялоо ата-эненин эң улуу иши. Ата-эне баласынын денеси үчүн гана кам көрбөстөн, анын жан дүйнөсүнө, жүрүм-турумуна, адебине, тарбиясына, келечегине зор таасир берет. Анткени бала жаңыдан пайда болуп, мүнөзү калыптанып келе жатканда ата-эненин таасири баарынан күчтүү. Бирок ошентсе да, коомчулукта бала тарбиялоо маселеси көпчүлүк учурда энелерге гана жүктөлүп калган өңдүү сезилет. Атанын үй бүлөдөгү орду, жоопкерчилиги кандай? Учурда жаш аталар балдарына кандай кам көрүшөт? Ата деген кандай болуш керек деген суроолордун тегерегинде бүгүн биз балдарды тарбиялоодогу аталардын орду тууралуу кеп кылган отурабыз. Бул тууралуу суроолоруңуздар бар болсо, түз эфирдеги 0312 39 16 10 жана 0705 65 66 10 номерине байланышсаңыздар болот. Уктуруунун бүгүнкү меймандарын тааныштырсам, Роза Отунбаеванын демилгеси Эл аралык коомдук фондунун координатору Чынара Абдраймаконова жана аталган фонд уюштурган ата менен долбоордун жеңүүчүлөрүнүн бири Рахатбек уулу Абай келип отурат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Чынара айым, айтсаңыз, мына ушул фонддун ата менен долбоорунун алкагында балдардын өнүгүүсүнө жана тарбия берүүсүнө аталардын катышуусун жогорулатуу үчүн иш аракеттер ушу жерлерде, айыл аймактарда окутуулар болуп жаткан экен да. Анан үй бүлөдө атанын ролу чоң экенин биз жалпысынан билебиз. Бирок ошентсе дагы баланы тарбиялап өстүрүүдө атанын милдетин билбей калган учурлар дагы болуп жаткан үчүн мүмкүн ушул ата менен долбоору иштелип чыкса керек да. Анан ушул долбоор жөнүндө айтып берсеңиз, качан негизделген, жалпысынан ушул долбоордун максаты тууралуу айтсаңыз. Чоң рахмат. Биринчиден ушул мүмкүнчүлүгүңүздөргө бергениңиздерге чоң рахмат. Бул ата менен деген долбоор бул биздин Нарын областында фонд тарабынан ишке ашырылып атат. Биздин өнөктөштөрүбүз болуп Кыргызстан айылдык ден соолук комитеттер ассоциациясы жана Агахан фондусу, ал эми каржылык донордук катары болсо ушул Канаданын өкмөтү да. Бул долбоор башталганына 1 жылдан ашык убакыт болду. Нарын областында 4 айыл өкмөттөрү пилоттук болуп кирген. Бул Казыбек айыл өкмөтү, Ак Муз айыл өкмөтү, Атбаш районунан, Нарын районунан болсо Учкун жана Миңбулак айыл өкмөттөрү бул пилоттук болуп кирген. Эң негизгиси маселе бул долбоор жазганда ошол ар түрдүү көйгөйлөрдү чечүү максатында жазылат да негизи долбоорлорчу. Ошол эң эле биринчи биздин фонддун негизги багыттарынын бири болгон бул адамдын өнүгүүсү, инсандык өнүгүүсү, анын ичинен балдардын эрте курактан өнүгүүсү да. Ошол багытта биздин ушундай кичинекей аналитика же болбосо изилдөөлөрдү жүргүзгөндө билинди да, ушул азыркы учурда балдардын эрте курактан өнүгүүсүнө аталардын жоопкерчилиги жана катышы төмөндөп кеткендиги. Бул деген ошол эл менен жолугушууда болгондо, башка долбоорлордун чегинде жанагындай сурамжылоо жүргүзгөндө чыгып атат да мындай маселелер. Анан күнүмдүк турмушта эле көрүп атпайбызбы, ушул аталардын балдардын эрте курактан өнүгүүсүнө катышуусу мындай төмөндөп кеткендиги. Албетте бул эми ар түрдүү жагдайларга байланыштуу, бирок ошентсе дагы ата дагы, эне дагы баланын өнүгүүсүнө, тарбиялоосуна, билим алуусуна жоопкерчиликтүү, теңме-тең жоопкерчиликтүү, тилекке каршы ошол мындай көрсөткүч ылдыйлап бараткандыгына байланыштуу ушул долбоор жазылып, бул пилоттук болуп алынып, ушул Нарын областынын 4 айыл өкмөтүндө
айтпадым ишке ашырылып атат. Бул долбоордун чегинде көптөгөн окутуулар жүргүзүлдү. Айылдарда, ушул 4 пилоттук айылдарда аталар менен окутуулар жүргүзүлдү. Активисттер менен айылдагы окутуулар жүргүзүлдү. Андан тышкары ар түрдүү иш аракеттер эми дагы ушул биздин маегибиздин жүрүшүндө да кенен айтып берем. Эң негизги максаты ушул аталардын балдарды эрте курактан тарбиялоосуна катышуусун жана жоопкерчилигин жогорулатуу деген максатта. Андан тышкары ушу окутуудан тышкары жалпы азыр деген соц тармактарда көбүрөөк мындай таасирдүү болот да. Ушул жакта мен да көрүп калдым. Ата менен деген конкурсту уюштурдуңуздар. Жакын арада эле мына жеңүүчүлөрүн азыр дагы тааныштырабыз. Анан ушул ички максаты жана эмнелерди ушул аталар аткарыш керек эле? Ушул конкурс жөнүндө да айтсаңыз. Анда мен ушул долбоордун иш аракеттерин деле айтайынчы кененирээк, себеби бул бир эле конкурс эмес. Бул ушул долбоордун иш аракеттери эң биринчи ошол айыл өкмөттөрдө активдүү ошо долбоорго катышам деген активисттерди тандап, аталарды окутуп, окууларга катыштырып, ал өзлөрүн ошол эл менен сүйлөшүп, кандай окуу керек экенин дагы сурамжылоодон алдык да. Мисалы үчүн балдарды эрте курактан тарбиялоо, кыз баланы, эркек баланы, андан тышкары туура тамактануу, ошондой эле бул бала ар түрдүү психологиялык жактары кандай болот, эмоционалдык жактары кандай болот деген сыяктуу ушул бактылуу үй бүлөнү кандай кылып түзүш керек деген маселелерди коюшту. Ушул эл өзү койду да, активдүү катышкан адамдар сурамжылоодо жооп берип коюшту суроолорду. Ошонун чегинде анан кийин ушул тренингтердин, лекциялардын сериялары уюштурулуп, жер-жеринде ошол тренингтерге катышып, лекцияларга катышып, анан кийин бул бир багыты болду да. Андан тышкары дагы бир чоң конкурс өткөрүлдү. Бул бактылуу үй бүлө деген конкурс өткөрүлдү. 4 айылда ушул аталар балдары менен бирдикте айылдын эли күбө болду. Конкурска катышып, аталар балдары менен катышып. Анан ошол ар бир айылда жеңүүчүлөр болду да. Алды, мисалы үчүн биринчи орунду алгандар 90 миң сомго чейинки байгелерди алышты. Андан тышкары ушул балдарга көңүл буруп, ошол мисалы үчүн Ак Муз айылында ошол 4 кыздуу бир үй бүлө бар. Ошолор дагы катышып, көп балалуу үй бүлөлөр катышып, балдары кичирээк болсо да катышып, чоңураак болуп калса дагы катышалы деген каалоочулар абдан көп болду да иш чараларга. Анан ошол бул бир конкурсу. Андан тышкары дагы бүгүнкү конкурстун мына чемпиону отурат жаныбызда. Конкурсту болсо ошол аталар балдары менен ошо эрте курактан өнүгүүдө эмне деген иш аракеттерди кылышат. Бул деген баягы көрсөтмөлүү эмес, күнүмдүк балдар менен аны атанын алектениши, реалдуу, эркелетиши, китеп окуп бериши, ойношуу, мээрим төгүшү атанын. Ушунун баардыгы абдан маанилүү. Ошол 3кө чейин баягы 3 жаштан кийин кечип китеп бар эмеспи? Масар Уйбуканын. Ошол китепти мисалы үчүн негизинде биз азыр Instagram баракчасы ачылды да. Бул китептин жазылыш тарыхында айтып кетейин, учурдан пайдаланып. Биздин Роза Тумбаеванын Демиркес эл аралык коомдук фондунун негиздөөчүсү, экс-президентибиз Тумбаева Роза Саковна ошол өзүнүн демилгеси менен После 3 поздно деген китепти Масар Уйбука, бул Sony компаниясынын жетекчиси, ошол англис тилинен которууга улуксаат сурап, ошол Япониядагы ал кездеги өкүл, Кыргызстандын өкүлү Айбек Молдогазиев аркылуу ошол улуксаат
китапты алдырып, анан кийин ошол кыргыз тилине которулган да бул китеп. Ошол кыргыз тилине которулгандан бери ушул Кыргызстанда жайылтылып, жайлоо бала бакчаларына, китепканаларга, кызыктар тараптарга, аталарга, энелерге, үй бүлөлөргө таратылып, азыр мында көбүрөөк элге кыргыз тилинде жетти десек жаңылышпайбыз да. Учурдан пайдаланып айтып кетейин, ал деле кымбат деле эмес. 250-300 сомдук да, мисал үчүн. Баалуу маалыматтар бар. Баалуу маалымат бирок бар. Анан ушул китеп аркылуу дагы ошол таратылып атат да. Анан бул дагы ошо Роза Сакынанын демилгеси. Китепти көп, мисал үчүн алыскы тоолуу аймактарга жетпей калса кандай болот деп, анан Instagram баракчасын ачалы деп Роза Сакынанын тапшырмасы болуп, мынакей азыр ошол 3төн кийин кеш деген Instagram баракчасы ачылып, мына алага жазылган, катталган адамдар көбөйүп, аны бизден ушул Салтанат Адылбек кызы, Асель Жакыпбекова айымдар алып барып, абдан мындай ийгиликтүү болуп атат десем мен жаңылышпайм. Ошонун негизинде 3төн кийин кеш деген Instagram баракчасында дагы көп бул эле ата менен долбоорунун эле чегинде эмес, башка дагы көп конкурстар өткөрүлүп турат да. Буга чейин дагы катышкандар бар. Анан эми бул жерде чемпион отурат. Абайга да сөз берели. Анан мен айылдан чыккан чемпиондорго да жөнүндө да айтайын. Ооба. Азыр Абайга да сөз берели. Чындыгында чемпион деп айтып өттүңүз. Буга чейин азыр ата менен деген долбоорду айтып жатабыз, бирок ага чейинки конкурстардын дагы жеңүүчүсү аталып атат. Ошондуктан бул долбоор жөнүндө кайдан угуп, кантип катышып калдың? Ушул тууралуу айтып берсең. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Мен негизинен ушул 3төн кийин кечти 1 жыл мурун Instagram баракчасынан көрүп калгам. Анан ал жактан көрүп калып эле аяка катталып 3төн кийин кеч деген аякта бала жөнүндө менин дагы бир 2 балам бар, бир кыз, бир балам. Анан ал жакта балдарыма дагы кандай тарбия бериш үчүн, ошондой эле кандай керектүү маалыматтар бар болгондуктан ал баракчада катталып калдым. Анан бир күн эле сынак жарыяланып калды. Ал жактан сынак болот деп, ошол жактан эмне сынак болот экен деп көңүл буруп жакшы карасам, ал жакта атадан кат деген ушу конкурс жарыяланыптыр. Анан ал жактан мен атадан кимге кат? Ошондо балдарынагы? Балдарына. Мен өзү кызыма атадан кызына. Атадан. Анан кызыма ошо кат жазгам. Ал катта эми баягы өзүнүн кылык жорогун, ошондой эле эмне кылганын, кандай чоңоюп келе жатканын, жакшы көрөрүмдү, бүт бардыгын ошол жашоомдон алынган маалыматтардын бардыгын киргизип, кат жазып, анан конкурска катышам деп кетирип жөнөтүп койгом. Андан кийин эле бир убакыттар өтүп эле баягы конкурстун жыйынтыгы чыгып, биринчи орунду алдыңыз деп айтылып калды. Анан мен дагы бир чети сүйүнүп деп анан барып эле ошо белегимди алгам. Балдарга карата ошо ойноочу билеттерди, анан сумка, балдарга ошондой эле оюнчуктарды алып, ошо менен баягы баракчада дагы кызыгуум артып, анан ал баракчада жеке эле ошол конкурстар эмес, ал жакта көптөгөн маалыматтар бар экен. Алардын бардыгына катышып отуруп, анан өткөндө эле жакын арада ошол дагы бир конкурс жарыяланыптыр. Анан ага дагы катышайын деп катыштым. Ал жакта болсо ошо тиги кызым менен өзүм эмне кылып, эмнени үйрөтүп атам, кызыма жомокторду окуп берип атканымды, ошолордун бардыгын биз видеого түшүрүп, анан ага да катталып калгам. Анан ага катталып, ал дагы сынактын жыйынтыгы чыгып, азыркы кезде ошо 3-чү орунга чыгып, призимди алдым. Анан негизинен эле биздин жашоо турмушубузда ошол балдарга көңүл бурушубуз керек. Балдарды кичинекейинен баштап баягы кийин чоңойгондо белгилүү же болбосо жакшы инсан болуп чоңоюш үчүн аларга жомокторду окуп бериш керекпиз, көптөгөн издениш керекпиз.
негизинен үй бүлөдө аял киши анан эркек киши болот. Анан аял кишилер негизинен көбүрөөк балдарга баягы тиги маани берип, анан ошо аталар болсо четте калып калып атат да. Анан негизинен аталардын тарбиясы негизинен берилиш керек. Өтө маанилүү. Ал жактан ушундай эле 3дөн кийин кеч деген баракчага кириңиздер. Ал жакта дагы көптөгөн маалыматтар бар экен. Дагы ошундай сыяктуу баягы жомоктор бар. Алардын баардыгын ошо тарбиялоочу, ошолордун баардыгын балдарга окуп берип, эмтеден ошо жаш курактан баштап жакшы мамиле, ошондой эле жакшы тарбия берсек, кийин ошол жемишин берип, биз сыймыктанган уулдар, кыздар тарбияланат деген ойдомун. Сынакка катышкандын максаты бир чети ошол жеңишке жетүү болсо, бир чети элге дагы үлгү болуш керек го дейм, ошону көрсөтүп берүү, ушундайбы максаты? Же болбосо ошол эле жогоруда айтылгандай бир кандайдыр бир ошол акчаны көздөп же белекти көздөп эмес да, туурабы? Ооба, ал жакта баягы эми жеке эле белекти алайын деп мен ойлонгон жокмун да. Ошо балага ушу 3дөн кийин кечке ал жака катталып, аяктан керектүү маалыматтарды топтоп, ал ошол маалыматтар менен баламды тарбиялап, анан сынакка дагы баягы маалыматтарды топтоп, ошолорду колдонуп, ошонун негизинде баягы сынактарга дагы катышып атам. Ошо баланы тарбиялоо боюнча негизинен. Сизди көргөн, мисалы жаш ата энелер деле сизди көрүп, туугандар, чөйрө көрүп, биз дагы ушундай тарбиялашыбыз керек экен деген ойдо калат да, туурабы? Ооба, мен жаңы катталганда ошо тиги өзүмдүн эле туугандарымдан баягы ал баракчада катталбай турган, анан баягы жеңип, анан эмне оюнча баягы туугандарым, мени тааныгандар азыр карасам баардыгы катталып, анан алар дагы баягы балдарына жакшы ошол керектүү нерселерди колдонуп атат деген ойдомун. Жакшы. Ошо негизи ошо элетте өткөрүлүп жаткан жанагы окутуулардан өзүнүн кемчилигин буга чейин, азыр сиздин 2 балаңыз бар, Ооба, 2 балам бар, 1 кыз, 1 уулум бар. Жакшы. Курактары? Курактары кызымдыкы 3 жашка чыкты, уулумдуку болсо 2 жашта. Балдары чоңоюп кетсе дагы, 5-6 балалуу, 7-8 балалуу болсо дагы, аталар, кээ бир аталар өзүнүн милдетин, жоопкерчилигин сезбеген учурларын ошол тренингке, окууга келип сезе билгендер болдубу? Мисалы өкүнүп, ушинтсем болмок экен деген бир жыйынтык чыгаргандар. Абдан жакшы суроо болду, Мөргүл. Бул ошол бир ондон ашык тренингтердин сериясы болду да, ар бир айылда. Анан ошондо катышкандар эми жалгыз эле аталар эле эмес, энелер да катышты да. Ошо каалап, биз да катышабыз дешип. Анан ошондо аталар дагы, энелер деле катышкандар. Биздин көз карашыбыз, ошо баланы эрте урактан тарбиялоого көз карашыбыз өзгөрдү. Ал тургай 50, 60, 70, 80, 90% чейин өзгөрдү деген катышуучулар болду да. Анан да бир келин жаш эле, 2 баласы бар экен. Ал айтты да бир айылдан: мен ошол тренинг бүткөндөн кийин балдарды эрте урактан тарбиялоонун мааниси деген тренинг бүткөндөн кийин аябай ыйладым дейт да. Аны уксаңыз сиз да ыйлагыңыз келет да. Анан эмнеге деп ошентип суроо берсем, айтат: мен деген убагында балдарыма тийиштүү деңгээлде көңүл бурбаптырмын, аларды эркелетпептирмин, аларга мээрим төкпөптүрмүн. Ал балдарым азыр 18, 19, 20 жашка чыгып келди, алды экөөнүн бирөөсү 20, бирөөсү 18. Анан абдан өкүнүп атам деп абдан ыйладым дейт да. Анан эми эмне кылып аны толукташым керек, ал берилбей калган мээримди кантип толуктайм деп дейт. Азыр ушу балдарыма ар түрдүү мамиле кылып, эртең менен турганда чекесинен сылап, кутман таң деп айтып, анан гүл берип, же болбосо сүйүктүү тамагын даярдап берип, көңүл буруп, сүйлөшөйүн деп аракет кылам дейт да. А бирок албетте
кеч болгонун түшүнүп атам дейт да. Бирок бала деген бала, ата деген ата, эне деген эне, ал экөөнүн сүйүүсү, мисалы үчүн ата эненин балага болгон сүйүүсү, баланын ата энеге болгон сүйүүсү баары деле кечиримдүү да, баары деле толукталат болуш керек деп ойлойбуз. Бирок ошентсе дагы 3төн кийин кеч деген бекер эмес да. Бул деген жана Масару Уэбуканын 3төн кийин кеч деген китебинде жазылып турат. Нобель сыйлыгынын лауреаты Джеймс Хикман деген окумуштуу эсептеп чыгыптыр да. Ошол балага 3 жаш, 5 жашка чейинки берген салынган инвестиция ал деген 7, 8, 15 эсеге чейин өзүнүн майнабын берет деп. Бул экономикалык жагдайы. Бирок экономикалык эле жагдай эмес, башка жагдай да бар да. Баланын өзүнүн инсандык өнүгүүсү, ошондой эле баланын бактылуу болушу бул эң чоң нерсе. Ошондуктан балага, мисалы үчүн баягы чыгыш элдеринин макалы бар го. 5ке чейин балаңды ханыңдай көр. 5тен 15 жашка чейин балаңды досуңдай көр. Жок, 5тен 15ке чейин кулуңдай көр, анан 15 жаштан досуңдай көр деген, чынбы? Ошондой чыгыштын бир философиялык айткан сөздөрү бар философтордун. Кыргыздар деле балдарына мээримин төгүп, атасы, энеси чоң эне, чоң атасы мээримин төгүп өстүргөн. Кичинекейинде эмес, даже чоңойгондо дагы балдарын эч качан урушчу эмес да. Мурда делечи жолуң болгур, бай болгур, эң жаман сөзү ушундай эмес беле. Биздин мисалы үчүн ата энелердин, чоң эне, чоң аталардын. Азыр болсо кандай гана көрүнүштөрдү көрүп атабыз. Ошол мындай айтканда жар, ажырым, ошол азыр ошол ажырымды толукташыбыз керек. Толукташ үчүн ушундай долбоорлор аркылуу аталардын, энелердин, балдардын кенже курактан өнүктүрүүсүнө, эрте курактан өнүктүрүүсүнө көңүл буруу менен толукташыбыз керек деп атабыз да. Себеби мынакей бул берүүнүн алдында айтылбады, балдар биздин келечегибиз деп айтабыз дейт. Биз келечекти тарбиялап атабыз депчи. Ошон үчүн биз балдар биздин келечегибиз, же болбосо биз балдар үчүн жашап атабыз деп эле курулай сөз айтпастан, биз ошол баланын 3 жашка чейин мээрим беришибиз керек. Муну кыргыздын этнопедагогикасы да айтат. Баланы төрөлгөндөн баштап бешик ырнырдап бериш керек. Балага мээрим төгүш керек. Баланы эмчек эмизип атканда дагы мээрим төгүш керек энеси. Атасы бала менен ойнош керек. Ал тургай ошол мына биздин дагы бир ошо эрте курактан өнүктүрүү боюнча 5ке чейин үлгүр деген да бир баракчабыз бар. Ошол баракчада жөнөкөй эле оюн, жөнөкөй эле атасы менен энесинин баласы менен ойногон кичинекей ошол 1 жашка чейинки, же болбосо сүйлөшкөнү, ошонун баары тең мээсине жазылат экен да. Матрица болуп жазылат экен. Анын баары тең ошол мээсине таасир берип, анын баягы дарактын бутагы кандай жакшы өсүш үчүн ал тамыры жакшы болуш керек да. Ошон үчүн жанагы 3 жашка чейин, 5 жашка чейин дарактын тамырлагандай болуп, баланын мээсинде ошондой мындай туруктуулук тамырлайт. Ошол туруктуулукту тамырлаш үчүн ата эне мээрим төгүш керек. Ата эне көңүл буруш керек. Ата эне балага мындай кур сөз менен эмес, өзүнүн иш аракети менен, өзүнүн тарбиясы менен үлгү болуш керек. Же болбосо бала ата эненин күзгүсү деп коет эмеспи? Ошол маселени дагы унутпаш керек. Бул комплекстүү болуп атат да. Үй бүлө, коомдун күзгүсү деген сыяктуу бала дагы ата эненин күзгүсү. Ошондуктан бул комплекстүү нерсени эч качан унутпашыбыз керек деп мен ойлойм да. Туура. Абай мырза, сиз ошол жанагы баракчаны карап эле отура бербейсиз да, туурабы? Сиз деле бир жумушта иштейт болушуңуз керек. Балдарга кантип убакыт табасыз? Кайсы жерде иштейсиз, айтып айтсаңыз? Эми мен ошо мугалим болуп иштейм. Мурунку номер 5 деген мектеп гимназиясын билсеңиздер керек. Азыркы аты болсо Айдаркан Молдокулов атындагы улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейи деп аталат. Ошол мектепте физика мугалими болуп иштейм.
Анан ошол балдарга физика сабагынан берип, негизинен эле ошо өзүмдү балдарга баягы көп эле көңүл бурганга аракет кылабыз. Анан баягы жумуштан барып, андан кийин балдарыбызга баягы колубуздан келишинче ушул китептерди окуп беребиз. Алар менен ар кандай сүрөттөрдү тартабыз, дагы көнүгүүлөрдү жасатабыз, оюнчуктарды жанагындай тиги кол менен атайын мээсин өнүктүрө турган, моторикаларды иштете турган ушундай оюнчуктарды сатып берип, алар менен баягы колубуздан келишинче аракетти жасайбыз. Демек, мамлекеттик жумушта иштеген киши сөзсүз түрдө 6:00-дан кийин бошойт, анда демек баргандан кийин бир 2 саат көңүл бөлөт турбайсызбы? 2 саат көңүл бурабыз. Жетиштүүбү ушул? Албетте баягы сапаттуу болсо, сандан эмес сапатка десек, сапаттуу түрдө бир жарым саат болсо дагы сүйлөшүп бала менен жомок мээрим төпсө бул жетиштүү болуш керек. Бирок албетте мындай чеги жок да. Күнү түнү байланыш, өмүр бою байланыш болот. Ата менен бала, ата эне менен баланын өмүр бою байланышы болот. Ошон үчүн үй бүлөдө жашап атканда иштеген адамдарды айтып жатабыз да. Иштеген адамдарда деле жетиштүү болуш керек, менин оюмча. Каалаган убакыт табат да. Себеби мына ушул эле биз долбоорлордун чегинде айылдарга барып, эл менен сүйлөшкөндө, ушу албетте ушул эрте курак боюнча дагы сөз болгондо суроо берем да, мисалы үчүн атасы, энеси кечинде мисалы үчүн эмне кылып отурасыңар десе, папа мамасы телефон карап отурабыз. Чоң эне, чоң ата, тайне, тайтане телефон карап отурабыз. Өздөрү айтып атпайбы? Ал убакытты ошол пайдалуу баласына көңүл бурса кандай жакшы болот эле. Ал тургай ушул мынакей дагы бир эле мисалды айтып кетейинчи. Биздин фонддун мурдакы аткаруучу директору доктор Гүлшашена Кендирбаева азыр билим берүү министри болбодубу? Ошо биздин фондду жетектеп турганда өзү барып ошол биздин 4 айылга тренинг өткөрдү. Ошондо суроо салды ата энелерге. Кана бир айдагы силердин ошол үй бүлөңүздөрдүн чыгаша бөлүгү кайсы, киреше бөлүгү кайсы, анан балдарга короткон чыгымдарыңар кайсы деп. Ошондо айтып атат да, мынакей өздөрү айтты катышуучулар. Мынакей бул 30 000 сом тойго кетти, 20 000 сом ражага кетти, 100 000 сом куда тосконго кетти, 500 000 сом сеп бергенге кетти, ушундай бунусу черный кассага кетти деп ошентип эсептеп отурса, калп айтпайын, ошо бир жылда 2 миллионго чейин сомдун суммасы көрсөтүлдү. Ал эми балага кетирген чыгымдар кайсы? 1000 сом класстык фонд жазышкан жок го. 1000 сом туфлисине кетти, 3000 сом курткасына кетти, там дагы эмне ушундай кылып балага 20 000 сом коротулуптур да. Эми бул эмне деген ажырым? Бул деген экономикалык гана жагдай болуп атпайбы? Эмне үчүн биз жанагы чыгымдарды, ашыкча эсептердин баардыгын тең азайтып, балага көбөйтпөйбүз? Баланын оюнчугу, мынакей абай айтып атат, баланын оюнчугуна салбайбыз. Ушул эле дагы бир эксперимент жүргүзүлгөн да. Мисалы үчүн, бул Америкада болгон, 20 баланы мындан 20 жыл мурда, 20 баланы төрөлгөндөн кийин ушундай кооз бурчун жасап, үй комнатасын жасап, бөлмөсүн жасап, оюнчуктар менен ойнотуп, папасы, мамасы дегендей ата энеси ойноп, ушундай өстүрүштү да бир жарым жылда эксперимент. Ал эми бир 20 баланы эксперимент мындайда эчтеке жок, оюнчук дагы жок, жөн эле ак эле дуал. Ошондой кылып өстүрүштү да. Ошондо караганда балдар ошол жанагы оюнчук менен, жомок менен, бешигири менен, мээрим менен ошол каралган балдар
берки экинчи топтогу балдарга караганда абдан активдүү, абдан шайыр, бар нерсеге жөндөмдүү болуп өскөн да. Ушунун баары тең жанагы 3кө чейин баардыгы тең калыптаныш керек болуп атпайбы? Майда моторикасынан өйдө мээсинин өнүгүшүнө жанагы дарактын тамырын тамырлаткандай фундаментин балага мээрим аркылуу, мээрим деген бекер да. Ушул анан мен учурдан пайдаланып биздин ушул ата менен долбоордун алкагында жеңүүчүлөрдүн атын атап коеюнчу, уруксат берсеңиз. Мынакей эң биринчи биздин сынактын жеңүүчүсү Нурлан Тойчиев болду. Бул жигит ошол Казыбек айылынан. Айта кетсем, бул Нурлан мырза мурдагы жана Бактылуу үй бүлөдө да биринчи орунду алган Казыбек айылынан. Көрдүңүзбү? Экинчи чемпион болуп атат экинчи конкурста. Анан Нурлан азыркы учурда ошол айылда фермер болуп иштейт, атка кызыгат, балдарын ошол кыргыздын улуттук каада салтындагы үйрөтөт да. Өзү китеп окуп берет, өзү ойнойт балдары менен, атка мингизет, тоого алып чыгат, кайра алып келет, ушундай да. Анан мына бир конкурста болсо баласына, кызына велосипед, анан өзүнө велосипед утуп алды да. Экөөнүн сүрөтүн көрсөңүз абдан бир бактылуу сезимдерди, эмоцияларды байкайсыз да. Анан экинчи айылдан болсо бул Садыркул Исмаилов Миңбулактан жеңип алды. Садыркул болсо бул стол оюну, балдардын стол оюну, анан 3 жаштан кийин кеч деген китепти утуп алды. Анан кийин Канат Талайбеков, ошондой эле мынакей Абай Рахатбеков да. Мен белгилей кетчү нерсе ушул Нурлан Тойчиев менен Садыркул Исмаилов бул биздин пилоттук айылдардан болду да. Ал эми калган катышуучулар Тайлаков Дастан, Нурдин уулу Санжар, Сүйүндүк уулу Данияр, Ажибаев Талгарт, Урайымжанов Нурмухамед, Жумалиев Мухамед, Нуралиев Аман, Саматов Бусурманкул деген аталар, булар раритет китеп дүкөнүнө сертификаттар менен сыйланышты да. Анан мен дагы бир нерсени айтып кетейин. Бул жерде Сүйүндүк уулу Данияр деген биздин жаш ата, эгиз уулу бар, эгиз балдары бар. Айтты да, биз атайын видеографты жалдап алып келип тарттырдык дейт да. Бул биз деген сиз айткан жанагы суроо, Абайга берген суроонун артынан айтып атам да, биз бул катышкан аталар акчага же сыйлыкка кызыккан жок. Булар ошол тарыхта өзүнүн баласынын чоңоюп аткандагы дагы бир үй бүлөлүк архивине дагы бизге чоң байлык болду деп Сүйүндүк уулу Данияр айтып атат да. Биздин өзүбүздүн үй бүлөлүк фондко сонун архивдик видео болду депчи. Өзүбүз мындай канаттанып калдык деди да. Ошо сыяктуу биздин катышуучулар үй бүлөлүк архивин дагы толуктап алды десек. Эң сонун жакшы мыкты аталардын аты жөнүн атап өттүңүз. Негизи көп болсун ушундай аталарыбыз. Буларды көргөн, баягы видеолорун көргөн, алардын жеңиштерин көргөн башка аталар дагы сөзсүз түрдө баягы шыктанат да. Менин колуман келе турган нерсени деле кылбай жүргөн турбаймынбы деген сыяктуу. Анан баланы негизи табияты ар түрдүү болот да. Баягы кичинекей курагында, кенже курагында башка, анан чоңоюп баратканда табияттары өзгөрүп баштайт да. Анан сиз азыр 2 балам бар деп атасыз, бир уул, бир кыз. Алардын табиятын ата катары кантип таанып жатасыз? Эми негизинен эле баягы баланы туура тарбиялоо боюнча көптөгөн аракеттерди жасайбыз деп атабыз негизинен. Анан эже айткандай баягы баланын баягы тамырын жакшы кылыш керек деп атпайсызбы? Ошол жакшы кылыш үчүн жакшы көңүл буруш керекпиз, жакшы садиктерге бериш керекпиз, жакшы мектептерге бериш керекпиз, мисалы үчүн жакшы билим бериш керекпиз. Анан негизинен эле баягы билим деп атабыз. Азыркы мен дагы баягы сабак берем окуучуларга. Анан кээ бир балдар окубайт, кээ бир бала жакшы окуйт. Алардын баягы жакшы окуган окуучулардын карасам баягы ата энеси көңүл буруп, жакшы баягы окуткан, жакшы көңүл бурган ата энелердин балдары дагы, баласы дагы жакшы окуйт да. Анан негизинен билим, негизинен баягы ушинтип балага күнүгө баягы
китеп окуп берип, жомок окуп берген сыяктуу эле баягы суунун деле тамчысы тамып отуруп баягы ташты оюп өткөндү сыяктуу да. Бул билимчи. Анан бул билимди ушинтип баягы күнүгө берип, күнүгө жакшы көңүл буруп туруш керекпиз. Анан биз азыркы кезде баягы ушинтип көңүл бурбай эле анан баягы чоңойгондон кийин эле баягы күнөөлөй баштайбыз да. Бул баягы окуган эмес, анан жаман бала болуп калды же жаман кыз болуп калды деп. Анан негизинен баягы жакшы ата эне бул чоң роль ойнойт да. Негизинен баягы улуу инсандарды деле карасаңыздар, баягы Чыңгыз Айтматов, мисалы үчүн Чыңгыз Айтматовду деле тиги Төрөкул Айтматов көптөгөн баягы жакшы көңүл буруп, жакшы мектептерде окутуп, жакшы жерлерде баягы чоңойткондон үчүн баягы Чыңгыз Айтматов атага чыгып атат да. Анан көптөгөн баягы инсандан чыган инсандардын баардыгын эле алып карасак, ошонун баардыгы баягы жөн эле баягы чыккан эмес да, алчы. Баардыгы баягы ата энеси көмөк көрсөтүп, ал балдардын баардыгын баягы жакшы жерлерде алып барып, жакшы жеңге окутуп, ошонун негизинде баягы жакшы чыган инсандар чыккан. Ата көргөн окшонот, эне көргөн томучат деген сөз бар эмеспи, бекеринен эмес. Анан баягы өзүмдү деле алсам, баягы жөн жеринен ушундай мугалим болуп калдым деп деле баягы ойлобосом керек. Негизинен мен ата энем жөнүндө дагы сөз кыла кетейин. Өзүм негизинен Нарын областынын Жумгал районундагы Кызарт айылынан болом. Ал жакта менин дагы ата энем, атам болсо Топоев Рахатбек, ал ошо Кызарт айылынын айыл өкмөтүндө ошондой кызматтарда иштеген. Апам болсо ошо тиги больницада главврач болуп иштейт. Анан алар дагы баягы мага жакшы тарбия бергендиктен ушундай даражага жетип отурам деген ойдомун. Анан өзүм дагы аракет кылып, ошонун негизинде болду деген таянак чыгарам да. Анан негизинен ошо балдарга жакшы көңүл бурсак, ата эне көңүл бурса, кийин балдары дагы жакшы болуп, алар менен сыймыктанат деген ойдомун да. Мисалы 2 жаштагы балаңыз менен 3 жаштагы кызыңыздын табиятын тааный алдыңызбы? Алар деген мындай жашкырагы эки башка да. Кандай мамиле кылыш керек ата-алар? Алардын эми баарына бирдей эмес да, бирок жашкырак. Мисалы үчүн кызым азыр 3-дө деп атпаймынбы, балам 2-де деп атпаймынбы. Эми баягы кызым чоңураак да. Анан алар мындай бир нерсе айтса түшүнүп, баягы жомок окуп берсем аны угуп, берки балам 2-де болгондуктан баягы кичине укпай, оюн карак болуп, аны менен ойнош керек. Аны менен ойнош керек. Ушундай баягы жашкырак деп коет. Негизинен баланы чоңойтууда курактык психологиясы көңүлгө эске алыныш керек да. Негизинен ата энелер, урматтуу ата энелер ошо психологияны, курактык психологияны, ошол жаш балдарга кандай мамиле жасаш керек, алардын баягы өсүп өнүгүп атканда кандай ойлонуусу, мисалы үчүн азыр биз ойлойбуз баягы баланы карап, бул кандай ойлонуп жатат деп, анан ошого карата баягы психологиялык жактан ошондой эле ойлонуусун жакшы көңүл буруш керекпиз да. Келинчегиңиз дагы кам көрөт да, жакшы балдарды тарбиялоодо. Мисалы сизди мындай шыктандырган, кел ушул конкурска катышалы деп дагы шыктандырган болуш керек келинчегиңиз. Албетте баягы эмени келинчегибиз шыктандырат да. Негизинен үй бүлөдө баягы келинчегибиз баягы тигини кыл, муну кыл деп баягы акыл насаатын айтып, кеңешип, ошонун негизинде баягы аял жакшы, эр жакшы деген бар эмеспи, макалы кыргыздын. Ошол макалысыңарындай эле баягы ал дагы жакшы кеңештерин берип турат, мындай бир нерсе кылалы деп. Ал дагы ошо балдардын азыр эмеде мугалим болуп иштейт. Келинчегим дагы билимкана деген мектепте башталгыч начальный класста. Алар дагы ошо жакшы көңүл буруп, алар дагы келинчегим дагы ошо жаш балдардыкына болгондуктан көбүрөөк баягы жаш балдарга жакшы билет да, эми мындай
табиятын тааный билет, мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек, балага мындай кылыш керек экен, мындай кылсак болбойт экен, ушулардын баардыгын айтып кеңештерин берип турат. Эң сонун. Негизи ата баягы үйдүн ээси, үйдүн тереги, таянычы катары жакшы баланын кичинекей кезинен мындай сиңирүүдө эненин ролу чоң да. Анткени баягы тамак аш келгенде деле, дасторкондун четине келгенде атаң биринчи ооз тийсин дейбиз. Бул кыргыз менталитетинде улуу менталитет бул. Атаң биринчи ооз тийсин, атаң эмне дейт, туура эмес кылып койсо атаң укпасын деген сыяктуу баягы атанын кадыр баркын көтөрүүдө эненин ролу да чоң да бул жерде. Атанын кадыр баркын баягы албетте ата ал жерде урушпайт деле, ал жерде жөн эле сырттан туруп сүр көрсөткөн кадыр баркын ошол энелер көтөрөт экен да. Бул жаатта тренингтерде да айтылган болуш керек. Мына абай айтып кетпедиби, ушул кеңештерди алабыз депчи. Мен азыр ошол учурдан пайдаланып дагы айтып коеюн деп атам. Ошол жанагы психологдордун кеңешин, балдардын курагына жараша кандай мамиле кылыш керек, кандай оюндарды ойнош керек, кандай китептерди окуп бериш керек деген сыяктуу суроолорду, кандай тамак жасап бериш керек деген сыяктуу суроолордун баардыгын ошол жанагы 3 жаштан кийинкечи деген Instagram баракчасынан ата дагы эне дагы окуй алат. Чоң эне, чоң ата, тайне тайта дегендей окуй алат да. Албетте үй бүлө институту абдан негизги чоң институт. Ал жерде баардыгын мындай кандай десек, ой пикири бааланыш керек. Ошол эле учурда баланын дагы ой пикири бааланыш керек да. Баланы мисалы үчүн жана 3 жашка чейин деген айтып атпайбызбы, кеч депчи, 3 жаштан кийин кеч же болбосо 5ке чейин үлгүр деген 2 баракча болот атпайбы, Instagram баракчасы. Ошол маалымат жетпейт деп атышпайбы биздин азыр айылдардачы мисалы үчүн. Ошондуктан биздин жанагы эле долбоорубуздун, ата менен долбоорубуздун чегинде биздин ошол окутуулардын натыйжасында ошол 4 айылдагы активисттер демилге көтөрүшүп, 4 айылда ошол ата энелердин өнүгүүсү, балдардын өнүгүүсү үчүн ресурстук борборлор ачылды. 3 айылда да, мисалы үчүн Ак Муста, Учкунда жана Миң Булак айылдарында. Ал эми Казбек айыл өкмөтүндө болсо балдар ойноочу аянтча ачылды да. Мунун баары ошол жерлердеги активисттер, айылдык ден соолук комитеттеринин мүчөлөрү, аялдар кеңешинин мүчөлөрү, лидерлери, аталар чыгышып демилге көтөрүштү да. Бул деген элдин мындайча айтканда ушул балдардын эрте курактан өнүгүүгө мамилеси, ошого маани бергени өнүктү же болбосо өзгөрдү десек болот да. Ошондуктан жанагындай биздин долбоор тарабынан ар бир айыл өкмөтүндө ошол 330 000 сомдук гранттар берилди демилгелүү топко. Абдан сонун мындай өнүгүү борборлору болуп калды десек жаңылбайбызбы 3 айыл өкмөттө. Бул ошол аталардын, энелердин, балдардын эрте курактан өнүгүүгө мындан аркы дагы салымын кошот деген ишеничтебиз да. Эң жакшы. Сиздерге суроо узаткан угарман келди көрүнөт, кабыл алсак. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз. Сурооңуз болсо узата бериңиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сиздер жакшы кептерди айтып атасыздар. Ата энелерге, мугалимдерге, балдарга керектүү. Ушунун баары мамлекеттик деңгээлде үй бүлө институту болуп ачылып, жалпы элибизге, коомчулукка жайылса жакшы болот эле деп ойлойбуз. Анан социалдык тармактарда ушу суроо жооп беретинде ушулардын баарын алып барсаңыздар жакшы болот эле. Анан эл менен дагы ошол айыл өкмөттөрүндө бетме бет мындай эл менен жүздөшүп, сүйлөшүп турсаңыздар жакшы болот эле, элди аралапчы. Анан жумалдык жигитти ийгиликтерди каалайбыз, ушу куттуктайбыз.
Анан жана Сезбек деген шахматист аталар го мыктычы. Ошол ата болуп, сиздер ушул мыкты аталар, жаш аталар элге аталарга, жаш аталарга кайрылуу кылып турсаңыздар жакшы болот эле. Сунуштарды айтып турсаңар жакшы болот эле ошол социалдык тармактар аркылуучу. Анткени атасыз өсүп атпайбы бул муунчу 30 жылдан беричи. Атасы жок да көбүнүн миграцияга кеткен же бирдеме болуп кеткен. Ошон үчүн ушу аталар көбүрөөк кам көрсөңөр жакшы болот эле. Аталар мектебин ачасыздарбы, бир ошо социалдык тармактар аркылуу канал ачасыздарбы, элге каалоо сунуштарыңарды айтып аталарды тарбияласаңыздар жакшы болот эле. Рахмат силерге. Өзүңүз таанышып кетесизби? Чоң рахмат. Абдан чоң сон суроо болду. Аябай сон ушунчалык баягы жүрөктөгү нерсени айтты десем жаңылышпайм. Тилекке каршы өзүн тааныштыра албай калды. Абдан мисалы Сезбек Таштакеевди айтып кетти. Чындыгында Сезбек Таштакеевдин 9 баласы бар. 9 баласынын 6 баласы Кыргызстандын чемпиондору, шахмат боюнча чемпиондору. Карате боюнча кара курулары дагы бар 5-өнүккө. 9 баланы элестеткиле Бишкекте тарбиялаш керек, өстүрүш керек, ушундай эрежеге жеткириш керек деген кандай эмгек. Көңүл буруп ошол Сезбекти биз абдан жакшы ушул жайлоо бала бакчаларына чейин алып барып көрсөтүп эл менен жолугуштурдук да, баягы миң уккандан бир көргөн дегендей. Абдан сонун биз ошол мындан бир 2-3 жыл мурда дагы ошо жайлоолорго чейин алып барып ошол Айжан деген кызы бар Сезбектин. Айжан 5 жашында 15 киши менен ойноп шахмат боюнча бир эле учурда да сеанс одновременные игры деп коет эмеспи, 15 киши менен ойноп шахматты 15-өнү 5 жаштагы кыз уткан. Шри-Ланкадан жок, Кыргызстанда 15 кишинин алды 70 жашта да. Көрдүңүзбү? Бул 5 жаштагы кыздын гениалдуулугу да. Ошондой бул баардык бала гениалдуу. Жөн гана ошол анын генийлик талантын ачыш керек да, тени. Ошого шарт түзүш керек. Абдан сонун жогоруда суроо болду. Ошол жерлерди кыдырып, айыл өкмөттөрдө мындай талкуу кылсаңар деп. Бул дагы биз эми бардык жерлерге жетише албайбыз, албетте биздин фонд бирөө эле жетише албайбыз, бирок жанагы Instagram баракчалар аркылуу дагы катышса, ал жерде дагы онлайн суроо жооптор дагы болот. Албетте бул маселе чоң маселе, стратегиялык маселе. Баланы эртек курактан өнүктүрүү, себеби келечек муундун тарбиясы, ошо баланын тарбиясы, баланын билими, баланын бактылуулугунан, үй бүлөнүн бактылуулугунан көз каранды. Чынбы? Ошондуктан бул маселе абдан чоң маселе. Муну дагы активисттер дагы ойлонушуп, бирок бул аталардын мындай бир кайрылуусун жаса деген нерсени биз колго алып, негизи чакырыктарды жасап туруш керек. Сөз. Бирок биздин бул радио берүүбүз жума сайын болот, чынбы Нургүл? Ошол аркылуу деле чакырыктарды жасап турсак болгудай экен да. Чоң рахмат сурооңуз үчүн. Мен дагы бир жолу учурдан пайдаланып, биздин ушул ата менен долбоорунун конкурска катышкан аталарды, жеңүүчүлөрдү куттуктап, аларга ыраазычылык билдирип кетейин. Жана биздин ушул фонддун ушул конкурста алып барган Салтанат Адылбек кызына жана Асель Жакыпбековага дагы ыраазычылык билдирип кеткенге уруксат бериңиздер. Эң сонун негизи баягы балдарды тарбиялоодо көбүнчө биз бул азыркы суроодагы жөн жерден жаралган жок да. Себеби муктаждык бар. Силер айткыла, чакыргыла, аталар дагы уксун, көрсүн деп жатпайбы? Негизи ушундай роликтерди ооба бар, ютубта бар, инстаграмда бар. Ушул мыкты аталардын мындай үлгүлүү видеолору бар. Аларды көрүп шыктанган дагы аталар болуш керек да. Негизи жогоруда айтылбадыбы? Тренингден кийин кандайдыр бир мындай жоопкерчиликсиз аталардын мындай өкүнгөндөрү болдубу?
жогоруда айттыңыз, ооба, айымдар ыйлаттыр, бирок аталар өзүнүн кемчилигин мойнуна алып, мындан кийин мындай болушум керек экен деген жыйынтыкка келгендер болдубу? Албетте Миргүл. Ошол катышкан, тренингке катышкан, лекцияга катышкан, талкууга катышкан аталардын баардыгы тең биз көрсө биз деген жөн эле бала багабыз деп, баланы багып жүрөбүз деп ойлогон экенбиз да, өзүнчө эле корстон болуп жүргөн экенбиз да дешти да. Көрсө биз деген бир эле нерсесин эле камсыз кылып атырбыз. Экономикалык деп жанагы айтып кетпедимби? Курсагын тойгуздук, кийимин кийгиздик деп эле. Жок, көрсө биз деген балага мээрим төкпөптүрбүз. Балага убакыт бөлбөптүрбүз. Бөлсөк, ошол жанагы чай ичкен учурда, мисалы үчүн кечинде тамак ичкен учурда 15-20 минут сүйлөшпей, эмне болду, сабагың даярдадыңбы деген суроого менен гана чектелип калдырбыз деген. Баарлашуу жок экен деген аталар болду. Бар тең өкүнгөн учурлар болду. Аталардын деле кайбирлери бизге көрсөтпөй ыйлаган учуру дагы болду деп кайра айтышты да катышуучулар. Бирок баягы убакыт өткөрбөшүбүз керек да. Убакытты өткөрбөй, ошо 3 жашка чейин пайдаланып калышыбыз керек экен. Жана бекеринен 5ке чейин үлгүрүп кал деген жок да. Баланы тарбиялоого 5 жашка чейин үлгүрүп кал деп атат. Ошондон кийин гана бала турмушта баардык нерсеге туруштук бере алат. Себеби жанагы, мисалы үчүн, бактын тамыры орун алып, абдан канат бутагы, тамырдын канат бутагы жайылган бак тамыры жайла элек бактан көрөкчө салыштырганда кандай? Аны шамал урушу мүмкүн, аны ар түрдүү бир климаттык шартка ылайыктуу бак жыгылып калышы мүмкүн да. Эгерде тамыры бекем болбосо, тамыры бекем болгон учурда гана бак туруштук бере алат турмуштун ар түрдүү борон чапкынына. Ошондуктан албетте борон чапкын аз болсун деп каалайбыз. Бирок ошентсе дагы азыркы биздин убакыт ошондой талап кылып атат. Балдар турмушта өз жолун табыш үчүн 5 жашка чейин үлгүрүп кал, же болбосо 3төн кийин кеч болуп калат деп. Жакшы ата жөнүндө сөз кылдык. Жаман аталар болбосун, негизи жаман аталар жөнүндө дагы мындай пикирлер айтылып жүрөт. Баягы жаман ата жакыр болот деп айтылат да. Жакыр деген кандай? Баягы жан дүйнөсү кенен эмес, өтө тар, баягы үй бүлөсүн багыттала албайт экен. Анан казаны ашка толбой, ашка толбогондон кийин сөзсүз түрдө ал жерде бир нерсени табыш үчүн муктаждык жаралат дагы, анан ал тескери жолго түшүшү мүмкүн да. Аталарчы ошондуктан балдарга да ошол нерсе чоң таасир берет. Анан жакшы ата жөнүндө айталы. Ата жакшысы акылдын көзү дейт. Жакшы ата баардык жобону айтып берип, көздү ачат. Ата жакшысы уюган ырыскы. Ал эч убакта үй бүлөсүн кор кылбайт, эч нерседен кемитпейт. Жакшы атанын кадыры тоодой. Анын кадыры менен бала чакасы да сый урмат көрөт. Жакшы атанын ою кенен дагы, терең дагы болот. Алысты билип, балдарынын келечегине кам көрөт. Эл таанытат, жер таанытат. Жакшы ата балдарын жакшыга жанаштырып, жамандан адаштырат. Кадыр баруучу жолго салат. Жакшы ата ар иштин ордун таба билген устат балдарына үлгү болот. Кыргыздын жакшы аталары көп болсун дейли, балдарыбыз ырыс толгон, кут кармаган үй бүлөлөрдө чоңоюшсун. Ардактуу угармандар, сиздер уккан Кыргыз радиосунун толкунундагы 5ке чейин үлгүр уктуруусу болду. Бүгүнкү уктуруунун меймандары Роза Отунбаеванын демилгеси Эл аралык коомдук фондунун координатору Чынара Абдрайымокунова жана аталган фонд уюштурган ата менен долбоордун жеңүүчүлөрүнүн бири Рахатбек уулу Абай болушту. Сиздерге дагы бир ыраазычылык билдиребиз. Маңыздуу ойлорду бөлүштүңүздөр. Албетте биздин ата энелерибиз уккан соң анын жыйынтыгын өзүлөрү чыгарып алат. Уктурууну мен Миргүл Наралиева алып бардым. Саламатта туруңуздар. Саламатта болуңуздар.